Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн Акчалов Чыңгыз Маназовичтин жаркын элесине арналган мини футбол болуп атат. Бул областтык деңгээлде. Акчалов Чыңгыз Маназович бул Баткен окуясында чек аралды чет элдик душмандардан коргоп, баатырларча курман болгон. Анын элеси ар дайым элдин жүрөгүндө. Мына айылында өзүнүн турнири болуп атат. Мына жакында эле ушул Акчалов Чыңгызга өзүбүздүн урматтуу президентибиз аркылуу Атамекен Баатыр деген наам берилди. Биз ар дайым ушу баатырларды эстеп жүрүшүбүз керек, эч качан унутпашыбыз керек. Бул жигит ушул бир эле баатырдык эмес, ушу танковый биатлондо да биринчи месттен алып, кыргыздын намысын коргоп келген жигит. Мына турнирибиз жакшы өтсүн. Этегинде ушу күчтүүлөр жеңип, ушу Чыңгыздын элесин ар дайым эстеп жүрөлү. Бул эфирди эми түз эфирден көрсөңүздөр болот. Ушул Чыңгыздын турнирин өткүзүп аткан балдарга Алла разы болсун. Эл үчүн эскерген рахмат ушул балдарга. Ушуну уюштурган айылдын элине Алла разы болсун ушул балдарга. Баламдын атын өчүрбөй эстеп атканына. Ассаламу алейкум YouTube көрүүчүлөрү. Баткен окуясына курман болгон Чыңгыз инебиздин элесине арналган турнир азыр жеребевка болуп, сеткаларга бөлүнүп атат. Азыр общем 20дан ашык команда болду. Ошону тизмеге 2 газонго, 3 газонго бөлөбүз. Финалдык оюндар ушул биздин Бала Саров айылында газондо болуп өтөт. Байге фонду 100 000 сом. Буга салым кошкон жаш муун поколениялар. Оюн буюрса жакшы болуп, эң күчтүүсү утсун. Эч ким травма албасын.